Саадатбек Мырзакул уулу. Туткун кыз. Криминалдуу баян. 3-бөлүм. Качуу. Диана Ташкентке келгени бир аптадай каттуу кыйналды. Анткени аларды күндүзү кечке үй түрмөдө камашып, түнкүсүн болсо көрүнгөн эркектердин коюндарына салып беришет. Көзөмөлчүлөр кыздарды канчага соодалап жатышканын эч кимиси билишпейт. Бөлмөдө чогуу жатышкан кыздар менен таанышып чыкты. Анча чоң эмес бөлмөдө жатышкан 4 кыз адегенде сүйлөшүшчү эмес. Сүйлөшкөнгө убактылары да жок болчу. Түнү менен каттуу кыйналып чарчап келгендиктен керебетке баштары тери менен эле сулк жыгылышчу. Анын үстүнө көпчүлүк учурда ичип келишчү. Кээде туалетке барып кусушуп, баштары ооруп каттуу кыйналышчу. Мынчалык деңгээлде ичпей эле койбойсуңарбы? Өзүңөрдү өзүңөр кыйнап. Бир жолу ооруп жаткан кыздарга ушинтип кайрылган Диана. Кантип ичпей коесуң? Тигилер кыйнап жатышса, ичпей моюн толгой берсең, көзөмөлчүлөргө айтып коюшат. Аны өз көзүң менен көрдүң го, өткөн жолу жан келген кызды кандай сабашкан. Ал ошол боюнча дайыны чыкпай калды, өлтүрүп коюшту болуш керек. Же Бишкекке алып кетишти. Аны тигил жактан кайрадан перевоспитывать этишет. Бул жактан качан кетебиз? Кыйналып, ушунчалык тажап баратам. Диананын сөзүн жанында турган уйгур кыз бөлүп кетти. Бул жактан кеткенде эле жыргайм деп ойлоп жатасыңбы? Баары бир кайра эле Алматы, Душанбе, Ашкабад, Россиянын ар кайсыл жерлерине алып кетишет. Көрбөгөн кордуктун баарын ошол жактан көрөсүң. Кээде жалгыз өзүңдү 5 кишиге бир түнгө салып жиберет. Алар сени аяшмак беле, тем более акча төлөп жатышса. Бир же эки эркек менен болгон эч нерсе эмес, чыдасаң болот. Ал эми жанагындай 5-6 эркекке салып берчү болсо, мына кордукту ошондо көрөсүң. Керек болсо тияк жактарын жалаттырып, оозуңа салдырып мажбурлайт. Чоң суммадагы акча төлөп жатышкандан кийин өз билгендерин жасашат. Макул болбосоң сабап тепкилешет. Аларга ушундай уруксат берилген. Бөлмөдө Диана өзүн кошкондо 4 кыз жатышчу. Бирөөсү уйгур, экинчиси тажик, үчүнчүсү болсо кыргыз, жердиги таластык. Аты Замира экен. Айтып олтурушса, үчөөнүн кандайча биякка келип түшүп калган тагдыры 3 башка болуп чыкты. Мен бул жакка кандайча келип калганыма өзүмдүн да башым жетпейт. Замира башынан өткөнүн айтып керди. Чогуу жүргөн жигиттерим эле сатып коюшту мени. Туулган күндөн 3 жигит, 2 кыз болуп, түнкү саат 2-лерде чыкканбыз. Баарыбыз тең кызуу болчубуз. Жеңил машина менен кетип баратканбыз. Мени үйгө жеткиришмек, анан өздөрү кетишмек. Мединститут жакта 3 кыз болуп квартирада турчумун. Жолдон дагы бейтааныш 2 жигит кошулду. Алардын да чет элдик жеңил машинелери бар экен. Бир жерге токтоп дагы вино, арак ичтик. Мас болуп уктап калдымбы же тигилер ичкиликке бир нерсе кошуп коюшканбы билбейм. Айтор, эс учумду билбей уктап калыптырмын. Ойгонсом эле чоочун бөлмөдө уктап жатам. Жанымда эч ким жок. Туруп сыртка чыгайын десем, сыртымдан бекитип коюшуптур. Көрсөм Марат Исабековдун менчик түрмөсүнө алып келишиптир. Сыягалар мени акчага сатып жиберишти окшойт. Алар шаар ичин кыдырышып, сулуу кыздарды издешип, кароолго илишкен жаш, сулуу кыздар болсо көпкө чейин сыртынан акмалап жүрүшүп, кандай жол менен болсо да өздөрүнүн кылтактарына илишет экен. Бүттү. Кылтакка илингенден кийин ал жактан бошонуп чыгууга өтө кыйын. Мына мен бул жакка келгениме дээрлик 1 жылга чукулдап бара жатат. Менин кыз сапатымдын эмнеси калды? Канчалаган гана эркектер менен болдум. Канчаларынын уйпаландысында калдым. Канчаларынан тепки жедим, токмок көрбөдүм. Мен көргөн кордуктун сен чекесинде көрө элексиң. Мурун кордукка чыдай албай, күндө көз жашымды көлдөтчүм. Өлгүм келчү. Мени куткара көр деп Кудайдан жалынып жардам сурачумун. Адам көнбөгөн эч нерсе жок экен. Мына, бара-бара көнүп бышып, бардыгына моюн сунуп берүүгө туура келди. Кимдир бирөөлөр келип куткарып кетчүдөй үмүт менен жашап жатам. Менин жашоом али алдыда. Бул жашоодон эч нерсе көрө элекмин, кордуктан башка. Мен быйыл 19га чыгам. 10 гүлүмдүн 1 гүлү али ачыла элек. Канчалардын гана тебелендиси болдум. Мындан көрөкчө көчөдө өз денесин саткан сойку болгонум жакшы болчу. Зато алар эркин жүрүшөт. Кетем десе каалаган учурларында кетип калышат. Жок дегенде өз денесин саткан акчасынын жарымын алышат. Баса, эмне себептен кыздар кээде топ-тобу менен дайынсыз жок болуп кетишүүдө билесиңби? Алардын баардыгын өлтүрүп, көздөрүн тазалаганга мүмкүн эмес да. Аларды чет өлкөлөргө бай адамдарга сатып жиберип жатышат. Буларды бийлик өкүлдөрү кандайча билишпейт, таң калыштуу. Таңгыла турган эч нерсе деле жок. Алар баардыгы өз ара чоң мафияда. Булар менен сотуң да, прокуроруң да, атүгүл милицияларың да бүт байланышта.
Жада калса жөнөкөй жергиликтүү участковый милицияларды дагы колго алып коюшкан. Ай сайын аларга өздөрүнүн ставкаларын төлөп турушат. Тигинтип бийлик өкүлдөрү өздөрү көрмөксөн билмексен болуп, көз жаздымынан кетирип жатышса, булар кутурушпаганда анан кимдер кутурушат? Буларга бизден бир түндө эле 50-60 миң прибыль түшүп турат. Аны бир айга эсептесе, анан бир жылдыкын эсептесе канча киреше болот? Чыгаша же банкрот болуу дегеле болбойт. Минтип олтурушса, булар акырындап бардыгын өз колдоруна алып олтуруп, мамлекеттик бийликти дагы талашып калышпаса болду. Баса, башка жерлерде дагы ушундай түрмөлөр барбы? Азырынча жок. Борбор Бишкекте. Башка өлкөлөрдө болсо кичине мына ушул сыяктуу бөлүмдөр бар. Жашыруун түрмө ачышкандан чочулап жатышат го сыяга башка өлкөлөргө. Бирок бардык жерлер менен байланыштар күчтүү. Кыргызстан тынч, ошол себептен ачышса керек жашыруун менчик түрмөнү. Марат Исабековду башка өлкөдөгү бай кишилер да колдоп, көмөк көрсөтүп турушат. Тигил башка улуттагы кыздардын бардыгын ошолор жөнөтүшкөн кыздар да. Бул жашыруун уюм жөнүндө биздин президентибизге же чыныгы бийлик өкүлдөрүнө жетпей жатпайбы? Билсе чоң сенсация болуп, булардын таш талкандарын чыгарышат эле. Азырынча мүмкүн эмес, бирок балким жетип калабы деп үмүттөнүп олтурбайбызбы? Ошол күнү 5 кызды кечкире электе эле эрте алып кетишти. Каякка алып кетишти, эч кимиси кызыгышкан деле жок. Анткени өздөрү деле ошолордой болуп каякка барышаарын билишпейт болчу. Бул түнү Диана баштаган 5 кызды кайрадан өткөн жолку саунага алып кетишти. 2 аптанын ичинде бул саунага Диананын экинчи жолу келиши. Буга чейин дагы башка сауналарда, кафе, бар, ресторандарда болуп, бай адамдарды камсыздандырып жүрдү. Бул саунага келген сайын түн ортосунда туалетине кирет да, терезедеги айнекти акмалайт. Сауна башкалардан өзгөчө жасалгандыктан бул жакка жалаң чет элдиктер келишчү. Бул жолкусунда да Германиядан келишкен чет элдиктер бар экен. Саунага кирген 5 кызды тең бүт сатып алышты. Алар кыздарды жылуу кабыл алышты. Тизилип турган кыздарга жылмая карашты. Неймензи битте пляс дешип, алакандарын жайша, алдыларындагы ичкиликтерден куюп киришти. Тринкензи шпанс. Кыздар эч нерсе түшүнүшкөн жок. Эншулдигинзе бите, шпрехензи дойч. Найн. Кыздардын бирөөсү аларга анча-мынча жооп бергенсип жатты. Неместер өздөрүн өтө сылык, джентльмен жигиттердей алып жүрүштү. Кыздар да тартынбай иче беришти. Бардыгы кызып калышкан болчу. Бир эркек, бир кыз болуп, эки-экиден жуп болуша саунага кирип чыгышып, кайрадан столду тегеректеп олтурушууда. Кайра-кайра арак ичип атышып, эркектердин бир тобу кызып калышты. Түнкү саат 2ден өтүп 3кө чукулдап калганда, ар кимиси өздөрү менен өздөрү болушуп, бака-шака түшө башташты. Ошол маалда Диана акырын, эч кимге билгизбей, ордунан туруп туалетти көздөй жөнөдү. Өзү менен кошо эч кимге билгизбей бычакты алып алган болчу. Туалеттин эшигин дароо жапты да ичинен илип алды. Анан дароо эле жогору жакка көтөрүлүп, бычак менен терезени айнектериндеги мыктарды кайрып чыгарып кирди. Мыктарын чыгарып болуп, айнегин акырын алды да жерге койду. Бир киши кенен батчу аңырайып ачылып калган терезеге тартынып чыга баштады. Тартынып келатып, кайра түшүп кетип, көпкө убараланды. Каалганы болор болбос ачып, акырын сыртын тыңшады эле, тигилер өздөрүнчө кыздар менен бака-шака түшүп жатышыптыр. Кыздардын каткырган өнү угулат, кайра дароо эшикти жапты да ичинен илди. Болгон күчү менен тартынып терезеге жетти. Башын сыртка чыгарды. Төмөн карай түшүү кыйын. Ичине караганда бир топ бийик экен. Терезеден сойлоп өтүп, боюн бүткүл денесин төмөн карай таштады эле, катуу цемент жерге келип түштү. Көйнөгүн бир нерсе илип айрып кетти. Жерге катуу түшкөндүктөн өзөрүп да калды. Дем ала албай, өпкөсү кушурула бир топко жатты. Сауна ичиндеги каткырган кыздардын үнүн уга коюп, эсине келсе дароо ордунан атып турду. Анан темир торду секирип өтүп көчөгө чыкты да, эркин дем ала, болгон күчү менен бет алды чуркап жүрөдү. Саунадагы ызы чуу. Кыздарда чет элдиктер да бардыгы тең кызып калышкандыктан, көзөмөлчүлөр аларга анча деле көңүл бөлүшкөн жок. Анын үстүнө саунага бири кирип, бири чыгып атып, кыздарды толуктаганга да мүмкүнчүлүк жок болчу. Түн ортосунда качып кетет деп эч ким ойлогон жок. Эшиктер болсо бекилүү. Ар бир бөлмөдө алардын үстүлөрүнөн карап турушкан көзөмөлчүлөр бар. Диананын байкатпай жок болуп кеткенин эч кимиси таңазар алышпады. Замира гана бир нерсени сезди. Анын туалет жакка кеткенин жалгыз гана ошол байкаган. Артынан барып туалетти тартса, ичинен илинүү экен. Ичи бурап, же кусуп атат деп кайра ордуна келди.
Aradan жарым saat өткөндө эмне болду деп чыдай албай сарсанаа болуп кайра барды. Эшигин тартса ичинен илинүү эле боюнча экен. Акырын тарсылдатып «Диана» деп үнүн жай чыгарды. Экинчи жолу дагы тарсылдатып «Диана» деп чакырса, ит жактан эч табыш чыккан жок. Жимжирт. Диана өз тамырын өзү кыйып, же асыны өлүп калдыбы деген ага дароо эле жаман ой кетти. Эшикти болгон күчү менен булкуп, илгичти сындырып, ичине кирип барды. Ичинде эч ким жок экен. Бурчта турган 4 бурчтуу айнекти көрө коюп, дароо терезе жакты карады. Терезе аркылуу өткөнү дароо эле билинип турат. Анткени кандын тактары да бар экен. Замира дароо эле айнекти ала коюп, терезенин ордуна салып, мыктарды кайрып, мурункудай кылып бекитип салды. Кандарды билгизбей сүртүп, туалеттин сынган илгичин жулуп алып, раковинанын ичине салып таштады. Анан билмексен боло кайра ордуна келип, тигилер менен аралашып калды. Чет элдиктер бир топ эле кызып калышкан болчу. Колдоруна тийген кыздар деле бассейнге сүйрөп кирип атышып, ким бар, ким жок, анча маани да беришкен жок. Жалгыз гана Замира эртерээк эч кимге билинбей, кармалбай көздөн кайын болуп кетсе экен деп Кудайдан тиленип жатты. Аракты кайра-кайра ичип жаткан чет элдиктердин бирөөсү диванга кыйшайып жата үргүлөп кетти. Эч ким шек ала албайт болчу. Анткени төртөө эки-экиден жуп болуп калышты. Акырында таң ата баштаганда ого бетер тынчы кетти. Кудайым, ал кармалбаса экен. Эртең мененки саат 8 болгондо көзөмөлчүлөр өз кыздарын алып кетишчү. Анткени кечки саат 8ден эртең мененки саат 8ге чейин гана соодалашат. Сырттан көзөмөлчүлөрдүн экөөсү кирип келишип, кызуу болуп олтурушкан кыздарды түгөлдөй башташты. Замира атайлап эч нерсе билбеген, аябай мас болуп калган киши болуп калды. Төртөөнү катар отургузуп, Диананы издей башташты. Саунанын бассейнин, мунчосун, туалетине, эс алчу бөлмөлөрүн бүт кыдырышып чыгышты. Аны эч жерден таппай коюшту. Бирөөсү бери кыздарга жүгүрүп келди да, кыйкырып бир тийди. Диана кайда? Замира аябай мас болгон, эч нерсени билбеген киши болуп, башын шылкыйта олтура берди. Көзөмөлчүлөр мас болуп калган кыздарды улам бирден тургузушуп, жаакка чапкылап, сабап, Диананы сурай беришти. Чындыгында да берке кыздар аябай мас болуп калышкан болчу. Алардан оңдуу жооп ала алышпаган соң, саунанын ичин түп көтөрө тинтип издей башташты. Эч жерден таппай коюшкан соң дароо сыртка короого чыгышты. Ал жакта да жок болчу. Аны кандайча качырып жиберишкенине өздөрү түшүнбөй жатышты. Эшик терезелердин баардыгы тордолуу, сыртка чыкчу эшик кайтарылууда. Ар бир бөлмө көзөмөлдө болчу. Бирөөсү дароо эле сотовый телефону менен кандайдыр бир жакка телефон чалды. Көп өтпөй эле ак Мерседес машине саунанын короосунун ичине кирип, ичинен жабылыша 5-6 киши чыгышты. Эмне, бирөөнү качырып жибердиңерби? Кимиси качып кетти? Диана деген кыргыз кыз. Баардыгы жабылыша саунаны айлана издей башташты. Бирөөсү саунанын туалетинин терезесинен төмөн карай сүрүлгөн кандын тагын көрдү. Айнеги ордунда болчу. Терезедеги мык анын бир жерин тилип кеткени билинип турду. Кан бир топ эле агыптыр. Кандын изи менен кууп жүрүп олтурушту. Көчөгө чыгышып, 1 чакырымдай жерге чейин барып, кандын изин жоготуп кетти. Же машинеге олтурганбы, же каны токтоп калганы белгисиз. Саунанын сыртындагы 5-6 киши өздөрүнчө дүрбөлөң түшүп калышты. Ошол маалда чет элдик кишилер саунадан чыгыша, ар жактан келип токтогон машинеге олтуруп жатышкан болчу. Баардыгы тең кызуу болушчу. Алардан сураганда биз эч нерсе билбейбиз дегенде ийиндерин күйшөштү. Бир түнгө акчасын 2-3 эселеп төлөп беришкен. Алар үчүн бул окуянын ысык суугу деле жок болчу. Жаза. Заматта көз ачып жумганчалык убакытта саунага 5-6 чет элдик машинелер жыйналып калды. Ар бир машинеде 3-4 киши бар экен. Сауна жетекчиси баардыгын чогултуп алып, каттуу тапшырма берип жатты. Кыскасы мындай. Саунадан бир кызыбыз качып кетти, болгондо да туалеттин терезесинен чыгып качып кеттир. Ага ким жардам бергени белгисиз. Аны шашпай разбирать этебиз. Ал Диана деген кыргыз кыз. Мынакей сүрөтү жакшылап карап, таанып, эсиңерге түйүп алгыла. Компьютер менен көбөйтүп, ар бириңерде болсун бул сүрөт. Кандай да болсо аны тапкыла. Асмандын 6 кабат, жердин 7 кабат төбүнө кирсе да табасыңар. Уктуңарбы? Ташкенттен сыртка чыгарбагыла деп, же тирүүлөй же өлүгүн алып келип колума тапшырасыңар. Муну үчүн биз керт башыбыз менен жооп берип калабыз. Бир да кыз бизден качпашы керек болчу. Качты демек өзүнө өзү жаза тиледи. Чачын кое берген. Оң жак жаагында калы бар. Өзүңөр деле сүрөтүнөн байкаган чыгарсыңар. Мини гүлдүү юбка кийген, возможно көйнөгүнүн бир жери да айрылса керек.
Автовокзалдарды, метро, кафелерди, парктарды, аэропорт, кыскасы эч нерсесин калтырбай издегиле. Ар бир аттелдеги өзүбүздүн милицияларыбыз менен да байланышкыла. Аябай кыраак болгула. Ал бөлөкчө кийинип, прическасын өзгөртүп, көзүнө очки тагынып алышы да мүмкүн. Каршылык көрсөтүп же кыйкыра турган болсо дароо жаагын жаап кылгыла. Керек болсо өлтүрүп да салгыла. Андай кыздардын жүзүн таап алабыз. Биздин эч нерсебиз корбойт. Как говорится, не жарко, не холодно. Кыскасы, ал Ташкенттен чыгып кетпегендей болсун. Түшүндүңөрбү баарыңар? Кыдырекей турушкан жигиттер түшүндүк дегендей баштарын ийкешти. Андай болсо 4-5тен болуп 5-6 топко бөлүнгүлө. Силердин бүгүн кечке негизги кызматыңар эле ушул. Ташкенттен сыртка кетип аткан самолет, поезд, автобус, жеңил машинелердин ичтерин дагы жакшылап карагыла. Сыртка чыгарып качырып жибербегиле. Сүрөтүн берип, өзүбүздүн ГАИ инспектору менен да байланышкыла. Кыскасы, аябай кыраак болгула. Бул үчүн биз ичип аткан ашыбыздан айрылып, жумушсуз калабыз. Давай анда, дароо жөнөгүлө. Топтошуп турушкан жигиттер дароо машинелерине олтурушту да, от алдырыша заматта туш-туш жакка чачыраша жок болуп кетишти. Сыяга алардын ар биринин өздөрү тиешелүү райондору, аймак кварталдары бар окшойт. Буларга буйрук берип, кырдаалды түшүндүргөн алиги саунанын ээси артына 2 кишини ээрчитип алып, берки бөлмөдө камалып турушкан кыздарга келди. Түнү менен ичкендиги, уктабагандыгы көздөрү киртиип, кыйналышып, араң эле турушкан болчу. Төртөөнү тең чечиндирип, дырдай жылаңач кылып тизип коюшту да, суракка ала башташты. Кана, өзүңөр признавать эткиле, баары бир билип алам. Кимиңер качырдыңар тиги шлюханы? Чыныңарды айткыла. Ал каякка кетти? Саунанын жетекчиси ар биринин көзүнө тики карай сынап жатты. Биринен сала бири мен билбейм, мас болчумун деп кутулуп кетип жатышты. Алиги киши Замирага келип сынап көпкө көзүнө тигилип карады. Балким, сен билип жүрбө? Замира да тигилерге кошулуп, алардын айтканын кайталады. Билбейм. Аябай мас болуп калгам. Алиги кишинин ачуусу чекесине чыкты. Сен билбесең, сен да билбесең. Анан ким билет? Ал өзүнүн өзү эле сыйкырчы болуп, аба аркылуу учуп кеттиби? Эшиктердин баары кайтарууда. Между прочим, ал буу болуп, аба аркылуу учуп кеткен жок. Ага араңардан бирөөңөр жардамдаштыңар. Туалеттин айнегин алып, терезе аркылуу сыртка чыгарып жибердиңер да, кайра ичинен айнекти салып койдуңар. Анын бир жери мыкка тилинип, кан агып, артына из калтырып кетиптир. Кана, чыныңарды айткыла. Өзүңөр признавать этип, чыныңарды айтсаңар, күнөөңөрдү жеңилдетебиз. Айтпайсыңарбы, баардыгыңарга тең азыр көрбөгөн кордукту көрсөтөм. Муп-муздак, асты үстү, туш тарабы баардыгы семент камерага ачка тамак бердирбей жыпчылаңач баарыңарды каматып таштайм. Так что, давай, признавать эт. Анын каяк жакка түнкү саат канчаларга качып кеткенин айтып бергиле. Анан баарыңар бошсуңар. Тигил жатаканадагы бөлмөңөргө барып, акча ишепке уронуп, эс аласыңар. Көзүңөрдөн аябай чарчаганыңар билинип турат. Айткыла дагы жолуңарга түшкүлө. Болгула алдам. Силерди күтүп атам. Төртөө тең колдору менен абийирлерин жабыша, унчукпай туруп беришти. 5 мүнөттөй күтүп, эч кимисинин оозунан сөз чыкпагандыктан, сауна ээси кабагын карыштыө, жанындагы далдайган жигитке бир нерсе деп акырын айтты эле, ал сыртка чыгып кетип, бир аздан кийин талдардын узун чыбыгын алып келди. Чыбыкты ийип, колуна кармай дагы бир жолу эскертип өттү. Кана, айтасыңарбы же баарыңарды чыбык менен сабайынбы азыр? Чыныбызды айтып жатабыз. Биз эч нерсе билбейбиз, мас болчубуз. Ошондой де? Демек мас болчубуз дегилечи. Анда ары карагыла баарыңар тең. Болгула. Күрөгөм. Анан кыйкырыгына төртөө тең баш ийише, ары дубал жакка бурулуша, бир кадар тизилише далыларын көрсөтүшүп туруп калышты. Эңкейгиле. Төртөө тең эңкейише, колдорун дубалга коюшту. Алиги киши ачууланып, ызырына, колундагы чыбыгы менен болгон күчүнө салып, алардын жылаңач денелерин сабай баштады. Чыбык далыларына, көчүктөрдө тийгенде денелери кадимкидей канталаган издер калып жатты. Чыбыктын уусуна чыдай албай, кыздар онтошуп, кээ бирлери чыдай алышпай ыйлап да жиберишти. Кандай экен? Жакшы экенби? Эми айтасыңарбы же дагы сабайынбы? Чыныбызды айтып жатабыз, байкабай. Сабай көрбөгүлө. Силерге али жете элек. Кана, ме буларды прочтетчи. Алиги киши жанындагы далдайган жигитке талчыбыкты берди эле, ал да кыздарды өкүртүп бакыртып сабап кирди. Анын сабаганы мурункудан да каттуу, ачуу, аябай уулуу болду.
чыбыктын катуу соккусуна чыдай алышпай, денелери жыйрылыша туйлап жиберип жатышты. Үчөөнүн көздөрүнөн мөлт-мөлт этип жаш кетти. Сауна ээси унчукпай четте турган Замирага басып келди. Балким, сен аны качырып жүрбөй а? Канча калса да жердеш, бир улуттан кыргызсың го? Мен эч нерсе билбейм, мас болчумун. Жок, сен билесиң, билгенде да эң жакшы билесиң. Туалеттеги айнекти алып кайра ордуна салып койгондо сенсиң. Айтасың. Айтпачы болсоң, өз балың өзүңө. Мен аябай мас болуп калгам. Демек, мас болуп калгам дечи. Эң жакшы. Тигил чыбык кармап турган жигитке кайрылды. Анда уланта бер. Алиги жигит чыбык менен өзүнүн алаканын бир аз чапкылап турду да, керилип туруп болгон күчү менен Замираны далга чаап калды. Каттуу соккуга ал денесин бир аз жыйрылта, каттуу биронтуп алды. Акырындап кан сызылып ага баштады. Каттуу тийген чыбыктын соккусу денесин тилип кеткен болчу. Замиранын башы айланып, эсин жоготуп баратты. Аны үстөккө босток, тындырбай сабап кирди эле, ар жакта турган кыздардын бирөөсү чыдай албай кыйкырып жиберди. Токтогула! Аны мен көргөм, айтып берем. Бардыгы бир ордунда селейише, аны таң кала карап калышты. Сауна кожоюну анын жанына басып келди. Кана, айтасыңбы? Эмне туруп калдың унчукпай? Ооба, аларды мен көргөм. Түнкү саат 3 чендерде аябай мас болуп калган. Диана бир иностранец менен көз ымдашып, шыбырашып атышкан. Анан экөө ордулардан турушуп туалет жакка басып кетишкен. Жигит кайра келип бизге кошулду. Ал эми Диана болсо ошол боюнча кайтып келген жок. Мен ойлогом Диана бир жерде мас болуп жатып калды го деп. Көрсө алиги иностранец жигит аны качырып жиберген турбайбы? Бардыгы унчукпай туруп калышты. Мени көрсөтүп, айтып салат го деп, жүрөгү түшүп турган Замиранын кичине өх деп жүрөгү ордуна келгенсиде. Саунанын ээси көзүнө тике сынай карады. Чыныңды айтып жатасыңбы же? Мен болгону көргөнүмдү эле, эстеп калганымды эле айтып жатам. Андан кийин мас болуп калдым. Калган эсимде жок. Саунанын ээси оор үшкүрүнүп алды. Болуптур. Бар, кийингиле. Анан жанындагы жигитке кайрылды. Буларды кийиндирип алып кет. Балким кечинде кайра алып келишибиз мүмкүн бул жакка. Ар жактагы бөлмөдө кийинип жатканда Замира алиги жооп ойлоп тапкан кызга кайрылды. Сага чоң рахмат. Болбосо алар мени соо коюшмак эмес. Үйлөрдүн кожоюндары. Түнү менен чоң темир түтүктүн ичине жашынып алып түнөп чыккан Диана айланага жарык кирип, көчөдө кыймыл башталганда ордунан туруп сыртка чыкты. Түндөгү ичкендиги башы зыңылдап, сынып кетчүдөй болуп ооруп атты. Мончонун терезесинен сыйгыланып түшүп келатканда, чыгып турган мыктын учу балтырын тилип кеткен болчу. Каттуу чочулап качып келаткан кабы түндө анча билинген эмес. Азыр сыздап, жанын жеп ооруп жатты. Алиги мыкка айрылып кеткен көйнөгүн уучтай кармап сыртка чыкты. Калаанын бул жери курулуш иши башталып, ошол боюнча токтоп калгандыктан эл азыраак эйинирээк экен. Эмне кылышым керек? Кантип акча таап эч кимге билгизбей Ташкенттен Кыргызстанга качып кетем? Жок, экинчи Бишкек жакка барбайм. Ал жакта желкемдин чуңкуру гана көрсүн. Өзүмдүн токтогулмай эле кетем кайра. Бишкекке келем деп эмне жыргалды көрдүм. Az жерден өзүмдүн келечегиме балта чаап ала жаздадым. Качаарынго эптеп качып чыктым. Эми кайра кантип жетем Кыргызстанга? Автовокзалга барсам кайра кармап алышат. Темир жол вокзалынан деле пайда жок. Тигилердин кишилери шимшилеп жүрүшөт. Ал эми аэропорт жактан үмүтүмдү үзүп эле койгонумун. Самолетко түшкөндөй акчам деле жок. Баары бир бул жактан болбосо да Бишкектин аэропортунан мени кармап алышат. Эми кармалсам өлдүм дей бер. Мени жөн гана өлтүрүп коюшат. Тигил Бишкек жактан бул жакка жөнөөрдө катуу эскертишпеди беле? Качуу деген оюңарда да болбосун. Анда эле ишиңердин бүткөнүн дей бер. Сени жөн гана өлтүрүп, көзүңдү тазалап коюшат деп. Алардын колдоруна түшкөндөн көрө өлгөнүм эле артык. Колдон келсе колго түшпөгөнгө аракеттенишим керек. Эми түрмөгө кайра барганча тиги дүйнөгө кеткеним артык. Тирүүлөй тозокко түшкөнчө тиги дүйнөнүн тозогуна барганым оң. Так, эмне кылышым керек? Акчаны кайдан табам? Кимден сурайм? Жок дегенде бул жакта тааныштар болгондо эмне? Үйдөгүлөр менен телефон аркылуу байланышсамчы? Ага да баары бир акча керек да. Бул айрылган көйнөгүмдөн башка эч нерсем жок. Бир нерсем шакек сөйкөлөрүм болгондо арзан баага өткөрүп жиберип, ошонун акчасы менен кетип калат элем. Ал ошол күнү кечке курулуп бүтпөй калган көп кабаттуу ээн үйдөн сыртка чыккан жок. Чыкса эле дароо кармап алчудай туюлуп жатты. Тилекке жараша бул жакка эч ким деле басып келбейт экен. Күндүзү түшкө маал балдар келишип,
биринчи кабатында ойношуп, анан кайра кетип калышты. Кайрадан айланага көөгүм киргенде үстүңкү кабатына көтөрүлүп барып, кичинекей бөлмөгө кирди да ошол жерде уктамай болду. Күндүзү бөлмөлөрдү кыдырып, картон кагаз чогултуп койгон, ошолорду астына калың кылып төшөп, узунунан кеткен картонду үстүнө жаап алды. Бул кичине бөлмөнүн терезелери жок болгондуктан, жакшы жери жер аңылдап үйлөбөйт экен. Ошентсе да үшүп атты. Акырындап курсагынын ачканында билине баштады. Ызы чуу түшүшө азыр мени издеп жүрүшөт го. Ушул боюнча кармалбай кетсем, кандай гана жакшы болот эле. Өткөн түнү уктабагандыкы акырындап бүрүшүп жаткан боюнча көзү илинип кетти. Бака-шака чыккан үндөн чоочу бойгонду. Балдар экен. Бирөөсү Диана жаткан эшикти ачып ийип, таңгала карап туруп калды. Бир аздан кийин ар жактан да балдар чуркап келишип, жалдырай карап калышты. Кара чач, сары чач, ар кайсы улуттагы балдар экен. Өңдөрүнөн бир нерсе болсо эле качканга даяр турушканы билинип турду. Кантсе да буларды чочутпаш керек болчу. Жалдырай карап турушкандардын улуурагы унчукту. "Кто вы?" Татынакай, өңү башы келишкен келбеттүү сулуу кыздын картондордун арасында жатканына баардыгы таңгала карап турушту. Мындай караганда көрүнгөн жерге конуп түнөп жүргөн селсаяк адамдарга эч окшобойт болчу. Диана тигилердин суроосуна жооп бергендин ордуна кайра жегенге бир нерсе сурап кайрылды. "Ребята, давайте хлеб, есть хочу." Тигилер ого бетер таң калыша, бирин-бири карап калышты. Анан бирөөсү ары карай чуркап кетти. "Я сейчас, принесу хлеб." Ал көтпөй эле кайдан жайдан тапканы белгисиз жарым бөлкө нан алып келе койду. Бир жарым суткадан бери оозунан аар албагандыктан бөлкөнү ала коюп жанталаша жеп кирди. Тигилер Диананы нан жеп бүткөнчө жалдырай карап турушту. "Воды принести, ага?" Алиги бала кайрадан чуркап кетип, бөтөлкөгө суу алып келе койду. Суу ичип бүткөн соң улуурагы кайрадан суроо берди. "Теперь скажите, кто вы?" "Коркунуч алып келген адамдар." Диана аларга эмне жооп айтары билбей шашып калды. Кандай болсо да балдарды ишендире турган жооп табыш керек болчу. Кимдир бирөөлөрдөн качып, өз жергесине кете албай жүргөнүн айтты. Бул жөнүндө эч кимге ооз ачпоолорун суранды. Ал жаш секелек балдар менен достошуп, ар биринен эч кимге айтпайм деген сөз алып, ийне жип алдырып келип, айрылган көйнөгүн билгизбей тигип алды. Курулуп бүтпөй токтоп калган ээн үйдө Диана дээрлик 5 күндөй жашады. Балдар кезек менен ал жерге үйлөрүнөн тамак алып келип берип турушту. Бул жерге көпкө деле пашпаанек кылып турууга мүмкүн эмес эле. Анткени аны секелек балдардын бирөөсү болбосо бирөөсү ата-энесине кокусунан айтып коюшу мүмкүн болчу. 6-чы күнү таң атпай ошол курулуп бүтө элек үйлөрдүн короосунун ичине кандайдыр чет элдик машиненин келип токтогонун көрдү. 5-чи кабаттын айнек салынбаган терезесинен акырын шкалап, төмөн жактагыларды акмылай баштады. Машинеден 5-6 киши чыгып, курулуп бүткөн көп кабаттуу үйлөрдү көрсөтүшө, өз ара бир нерселерди сүйлөшүп жатышты. Үйдү курчай алтоосу алты жакка чачырашып, Диана жашырынып турган үйгө кадам ташташты. Бирөөсү машиненин жанында калып, сотовый телефон менен кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатты. Алардын кыймыл аракетин, түрлөрүн көрүп Диананын жүрөгү алкымына тыгылды. Алиги саунадагы көзөмөлчүлөрдөн эч айырмачылыктары жок болчу. Экөөсү үйдүн ичине киришип, калгандары сыртта, эки жакка көзөмөл кылып калышты. Точно ошолор. Диана эмне кыларын билбей шаштысы кете түштү. Үйдүн арты менен качып кеткенге мүмкүнчүлүк бар бекенби дегендей, ары жактагы бөлмөгө өтүп, терезеден акырын төмөн жакка көз жүгүрттү. Ал жакта да бирөөсү туруптур. Шайтан алгырдыкы десе. Эмне кылам? Точно эле ошолор экен. Бул жактан качып чыга албай калдым окшойт. Кармалсам өлдүм. Жок. Буларга кармалгандан көрө терезеден боюмду таштайм. Экөөсү биринчи кабаттын ар бир бөлмөсүн эч нерсесин калтырбай текшерип жүрүштү. Үй жайы жок селсаяктар кез-кез бул ээн үйгө келе калып түнөп кетишчү. Ошолор жаткан жерлерди көрдү. Анан 2-чи кабатка көтөрүлүштү. Бул жер мышыктардын да мекени болчу. Анда-санда мыялап чыга калышкан мышыктардан чоочуп кетишип, табыш чыккан жакка жалт карашты. 10 мүнөттө 2-чи кабатын текшерип бүтүшүп, 3-чү кабатына көтөрүлүштү. Өзүнө жакындап келатышкан душмандарын сезе, Диана коргонгонго бир нерсе сезди. Балдар ойноп таштап кетишкенби же курулушчулардан калдыбы, узундугу бир кулачтай келген учу шиш темир таап алды. Тигилерге байкатпай кол салып, эгер байкап калышса, ушул шиш казык менен жанына жолотпой коргоном деп ойлоду. Башка айла жок эле. Өзүн коргой, калкалай турган эч ким жок болгондуктан өзүнө өзү ишенип, бир чечимге келиш керек болчу. Эң акыркы чечим айла кеткенде 5-чи кабаттан боюн таштамак.
ылдый жаткан кес-кес кобурашкан үндөр кулагына угулуп атты. Ал үндөр улам жакындаган сайын алардан качып, алыстап үстүнкү кабатка көтөрүлө берди. Экөө 9 кабаттуу үйдү текшерип чыгышканча бир топ убакыт өтмөк. Алардын артынан дагы 2 адам кирди. Улам үйдөлөп кача бергенде акыркы кабатка жетип, акыры эч жакка кете албай баары бир колго түшүп бермек. Диана башка нерсе ойлоп тапты. Бөлмөлөрдү кыдырып тегилер башка жакта жүргөндө төмөн карай ойт берип кетүүнү чечти. Али бүт элек тепкичтер менен төмөн жактагылардын дабышын тыңшап турду. Алардын дабыштары жакындаганда шып этип, уурумушукча кичине бөлмөгө кирип кетти да бекинип алды. Сен тигил жакты текшерип чык, мен бул үйдү карап чыгайын. 7-чи кабатка көтөрүлүп келишкен 2 адам 2ге бөлүнүшү 2 жакка кетишти. Алардын дабыштары чыкпай калганда лып эте бөлмөдөн атып чыкты да тепкичтер менен дабыш билгизбей төмөн карай чуркап кетти. Алдынан чыга калып кармап калчудай болуп, жүрөгү лакылдап, өтө эле сактык менен дабыш угулбайбы дегендей токтой, тыңшай калып, төмөн көздөй түшүп келатты. Кокусунан 2 адамдын сүйлөшкөн сөздөрү чукул эле жерден чыкты. Бул кабатты текшеришти беле? Менимче текшеришсе керек. Ошентсе дагы бир сыйра көз жүгүртүп коелу. Диана дароо ордунан каткан казыктай болуп туруп калды. Алиги сүйлөшкөн сөздөр алыстап кеткенде тепкичтер менен кайра төмөн карай бутунун учу менен жели дабыш чыгарбай чуркап жөнөдү. 2-чи кабатка жеткенде бирөө желкесинен кармагандай дароо тып токтоду. 1-чи кабаттын эшигинин алдында бирөө сотовый телефон менен кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатыптыр. Анын сөздөрү даана угулуп жатты бул жакка. Ооба, биздин адамдар ар бир кабатын, ар бир бөлмөсүн, эч нерсесин калтырбай текшерип жатышат. Албетте, аны сыртка качып чыкканга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Эгерде чын эле бул үйдө болсо, жердин 7 катмарына кирип кетсе да таап алабыз. Ооба, үйдүн сыртында кайдарып турушат. Ал жактан чыгып кете албайт. Сөзсүз да, дагы бир сыйрадан текшерип чыгам. Эгер бул үйдө жашынып жүргөн болсо, сөзсүз кармайбыз. Жок болсо, ушул сыяктуу башка ээн үйлөргө барабыз. Ал Ташкенттен сыртка качып кете элек, азырынча бул жакта эле. 100% гарантия бере алам. Анткени чет жакадагылар каттуу көзөмөлгө алып жатабыз. Хорошо. Хорошо. Ладно. Диана артка кетенчиктеди. Кайра үстүнө көтөрүлүүгө мүмкүн эмес болчу. Босогудо сүйлөшүп жаткан киши сыртка чыгып, машина жакка басып кетти. Үстү жактан басып келатышкан дабыштарды уга коюп, жакынкы бөлмөгө кире качты. Бир кезде дабыш тым-тырс болуп калды. Короодо тээ алыс жакта сүйлөшүп аткандары угулуп жатты. Демек, точно эле ушулар экен да. Менин бул жакта экенимди билип калышып, атайын издеп келишти болду экенби же жөн эле бул жакты издеп чыгышканбы? Балким тигилес элек балдар айтып коюулары мүмкүн беле кимдир бирөөлөргө. Ким билет. Бирок менин оюмча ээн үйдө жөн эле текшерип жүрүшсө керек. Анткени бул жакта жок болсо да башка ээн үйлөрдү да текшеребиз деп айтпадыбы? Тигил телефон менен сүйлөшкөнү. Кудайым, кармалбасам экен. Кой, тигилер келип калыша электе подвалга түшүп кетейин. Диана акырын сыртка баш бакты да эч кимдин жок экенин биле тепкич менен үйдүн эң алдыңкы жертөлөсүнө кирип кетти. Бул жак үстүнкү кабатка салыштырмалуу кичине караңгыраак болчу. Баары бир мени кармап алышат, таап алышат. Эмне кылсам? Башын ылдыйкыла ойлонуп туруп калды. Так эле бет маңдайында жаткан чала жабылган темир люктун капкагына көзү уруна түштү. Эки жакты бир сыйра карап алып, ага дароо жетип барды да, колундагы шиш казыгы менен болгон күчүнө салып, ары карай жылдыра баштады. Бир киши баткандай кылып, жылдырып, ичине көз жүгүрттү. Төмөн жагы кенен, анан эч нерсе көрүнбөгөн караңгы экен. Ылдый карай түшкөн темир тепкичти көрө коюп, дароо ичине кирди да, мурункудай кылып чала жаап койду. Анан тепкич менен төмөн карай түшүп кетти. Тереңдиги 5-6 метрдей экен. Таманы жерге тийгенде гана тээ жогорку жагына көз жүгүрттү. Чала жабылган капкактан анча-мынча жарык кирип турат. Төмөн жак капкараңгы, эч нерсе көрүнбөйт. Чыйылдаган үндөргө кулак төшөй, аз-аз жерден бакырып жибере жаздады. Келемиштердин ары бери чуркап жүргөнүн кадимкидей сезип жатты. Жылаңайлак буттарын тиштеп жиберип, кайра алыстап кетишүүдө. Аларды кыш-кыш деп куулап, өзүн араң кармап турду. Буларга караганда тигил жактын душмандары коркунучтуураак болчу. Арадан жарым саат өтүп өтпөй, жогору жактан адамдардын сүйлөшкөн сөздөрү угула баштады. Үстүн бүт текшерип чыктыңарбы? Ооба, бир эмес 2-3 сыйра текшердик. Эч кандай шек шыйба жок. Подвалда деле эч ким жашабаса керек. Карачы муздак бул жак аябай. Бул люктун ишин карадыңарбы? Диананын жүрөгү оозуна кептелди. Азыр ачаттагы мени кармап алышат деп ойлоду. Жана караганбыз, даже ичине түшүп текшергенбиз. Крысалардан башка эч нерсе жок. Ал жакка түшсөң, крысага таланып өлчүдөйсүң. Анда эмне оозу чала жабылып турат. Жана толук жаппай кеткен.
Ошентсе да дагы бир сыйра кирип текшерип чык. Кирсең өзүң кир, мен кирбейм. Жана кырсыларга таланып өлүп кала жаздадым. Ну ладно, кеттик анда. Сиягы бул жакка ал келбесе керек. Точно. Кобурашкан үндөр улам алыста олтуруп угулбай калды. Бир аздан кийин машиненин оталган үнү чыгып, акырындап алыстап кетти. Эртеден бери келемиштерге ар кайсы жерлерин тиштетип, аранчыдап турган Диана дароо темир тепкичтер менен жогору көтөрүлдү. Далысында жабышып жүргөн келемиштерди колу менен силкип кагып таштады. Капкакка жакындап келип, бир аз эсин жийип турду да, балким калп эле кетимиш болуп аңдып турушпасын деп, демин ичине ала сырт жакка кулак төшөдү. Жымжырт, тымтырс, кез-кез гана тээ алыстан кишилердин, машинелердин үндөрү угулуп атты. Колун жогору көтөрүп, болгон күчү менен чымырканып, капкакты ары көздөй жылдырды да, үстүнө көтөрүлүп чыгып, шалдайып отуруп калды. Анан башын созуп, люктун ичин төмөн жакты карады. Чоң эрдик көрсөткөндөй, эмнегедир өзүнөн өзү күлкүсү келе баштады. Тобо, келемиштер жыбыраган ушундай караңгы жерге башымдан ылдый, алтын куям десе да, даап түшө албайт элем. 4 бөлүм. Диананын ишенген кожосу. Короо ичинде турган темир кранга барып, суу агызып, келемиштер тиштеп канаган сандарын чүпүрөк менен тазалап, буттарын жууп, жүзүн чайып, өзүн бир аз иретке келтирди. Эмне кылсам бул жакка турганга баары бир болбойт экен. Бул жерде жашынып тура берсем, акыры жакшылык менен бүтпөйт. Тиги мадрабаштарды алдаса айтып коюшу да мүмкүн. Анда акырын аңдып келишип кармап алышат. Дагы бир сыйра келип текшерип калышы да ыктымал. Кандай болсо да жергеме жетүүгө аракет кылышым керек. Түз эле Кыргызстан тарапка барууга мүмкүн эмес. Ташкенттен келген автобустардын баардыгын тигил жактан көз салып тосуп турушат. Алмата же Душанбе жакка кетиш керек. Ал жактан эптеп Кыргызстанга жетип алам. Баары бир биринчи кезекте акча керек. Акча болбосо эч нерсени чече албайсың. Баса айтмакчы. Эмне эле көрүнгөндөн качып, коркуп жүрөм? Түз эле милицияга барбаймынбы? Болгонун болгондой айтып, кайра тигилердин өздөрүнө куугунтук жасатпаймынбы? Алардын көзүнчө тигилер мени эч нерсе кыла алышпайт да. 5-6 күн бою бул жакта ачка кыйналып жатпай, ушуну эмне убагында ойлободум экен? Алардын жардам аркылуу кайтаруусу менен өзүбүздүн жерге аман эсен жетип албаймынбы? Алар болсо биздин милиционерлерге мени тапшырышат. Мен аларга да болгонун болгондой айтып берем. Анан тигил түрмөнүн быт-чытын чыгарышат. Кор болуп жатышкан кыздардын баардыгын туткундан бошотом. Ушуну башында эмне ойлободум экен, кеңкелес башым. Диана өңү башын бир сыйра оңдоп, акырын эки жагын сактана карай көчөгө чыкты. Көчөдө бараткан ар бир машинени, ар бир кишини шекшинип карай берди. Кечирип коюңуз, жакын арада милиция бөлүмчөсү барбы? Көчөдө кетип бараткан улгайып калган кемпирден сурады эле, ал билбейм дегендей башын чайкап, ийнин күйшөп койду да жолун улап кете берди. Жашыраак жигиттен сурады эле, ал токтой калып, бир нерсени эстегендей ойлоп калды. Ушу көчө менен түз жүрүп олтурсаңыз, Хамза деген көчө туурасынан кетет. Ошол көчөгө түшүп, оң жакка бурулуп жүрүп олтурсаңыз, милиция деген жазуусу бар. Чоң үйгө кезигесиз. Мына ошолорго кайрылсаңыз болот. Рахмат. Жигиттин айтканы боюнча эки жагын элеңдей карай, кичирээк, машине аз жүргөн көчө менен жүрүп олтурду. Ар бир өткөн машинелерди чочулай карап өтүп, кеткиче далысын сала калат. Машинеден атырылып чыга калып, колун толгоп, оозун басып, машинеге салып кетчүдөй сезип жатты. Кокусунан көчөдө кетип бараткан милиционерди көрө коюп, өзүн куткарчу кишилерди көргөндөй кубанып кетти. Арышын кенен таштай аны кууп жетип токтоду. Ал артына бурула, татынакай, жаш кыз менен тиктеше түштү. Диана эмнегедир анын көз карашынан бир нерсени сезгендей, жүрөгү болк этип барып оңолду. Кечирип коюңуз, жакын арада милиция бөлүмү барбы? Ал жооп бербей, Диананы бир топко тигилип турду. Айта бер, в чём проблема? Мени бөлүмүңөргө жеткирип коюңузчу, анан айтам. Ал Диананы бир топко көзүн албай тиктеп турду. Болуптур. Айткың келбесе жүрү, алып барайын. Сага көмөк бергенге мен деле колумдан келет. Так что мага айта берсең да болот. Жок, бул секрет. Бөлүмгө барганда гана силердин чоңуңар менен сүйлөшөм. Де, ошондой де. Кокусунан алтын таап алган жоксуңбу? Аны мени менен бөлүшсөң деле болот. Тамаша. Жүрү, мени ээрчи. Боз, узун толмочунан келген милиционер өзү алдыга жол баштап жөнөдү. Өзүн бардык кокустуктардан сактап кыла турган киши ушул милиционер болчудай, Диана мурункудай болуп чочулабай, өзүн кичине эркинирээк сезип калды. Сүйлөгөн, баскан турганына караганда башка улуттан окшойсуң. Же жергиликтүү элесиңби? Диана унчуккан жок. Экөө көтпөй эле милиция деген жазуусу бар, анча чоң эмес үйгө келишти. Өзүнчө бакылдап алдыда келаткан алиги далдайган киши Диананы алдыга өткөрүп, өзү артынан ээрчип кирди.
Бул жерге олтуруп туруңуз, мен азыр. Ал ар жакта турган милиция менен өз ара бир нерселерди сүйлөшүп калышты. Эки бөлмөнүн ортосун чоң айнек бөлүп турат экен. Айнектен баардыгы көрүнүп турду. Алиги киши Диананы көрсөтө, жанындагысына бир нерселерди айтып берип жатты. Анан экөө тең Диананы карап калышты. Ар жакта столдо олтурган чени капитан жигит ордунан дароо тура калып, Диананын жанына басып келди. Сиз начальникке келдиңизби? Анын жумушу биз аркылуу бүтөт. Бизге деле айта берсеңиз болот. Жок, мен жекече өзү менен гана сүйлөшөм. Болуптур, анда күтүүгө туура келет. Анын колу бош эмес азырынча. Мындай олтуруп туруңуз. Капитан ар басып кетти дагы толмочунан келген кишиге бир нерселерди айта, башын ийкекледи. Эмнегедир Дианага шектенүү пайда болду. Акырын ордунан жыла капитандын телефон сүйлөшкөн сөздөрүнө кулак түшөдү. Алло, силердин жоготкон кызыңарды таптык. Ал бизде олтурат. Бизди издетпей эле Шамал айдап өзү келди. Келип алып кетсеңер болот. Баса айтмакчы, бизге деген сыйлыгыңарды унутпагыла. Бул сөздү укканда Диана өз кулагына өзү ишенбей турду. Мындай болушу мүмкүн эмес. Неужели баары бири-бири менен тыгыз байланышта? Демек, булар да тигилердин кишилери экен да. Диана аркы бөлүмдөгүлөргө билгизбей, акырын жылып жөнөдү. Эшикти ачып сыртка атып чыкты да айланасына көз жүгүрттү. Болгон күчү менен бет алды чуркап жөнөдү. Анан курулушка жетип бурулуп кетти. Артынан бирөө кууп келаткандай артын карабай каттуу чуркады. Тээ бир далай жерге чуркап барып, чоң дарактын далдасына анча-мынча демин жыйганы олтура калды. Ошо маалда өзүнөн анча алыс эмес жерде аппак жумурткадай болгон жалтыраган чет элдик машина келип токтоп, андан бир киши чыкты. Эки жагына көз жүгүртө машиненин арткы багажын ачып, чоң сумка алып чыкты да аны көтөргөн боюнча жанында турган дүкөнгө кирип кетти. Көз ачып жумганчалык убакыттын ичинде Диананын мээсине бир ой кылт эте түштү. Эки жагына көз жүгүртүп алып, чуркаган боюнча алиги машиненин арткы багажын ачып жиберип, ичине кирип жашынып алды. Арадан көп убакыт өтпөй эле алиги киши келип, машинесин от алдырды да кайдадыр жүрүп кетти. Бөлүмдөн сыртка атып чыгышкан милиция кызматкерлери көз ачып жумганчалык убакыт ичинде Диананы жоготуп, жер сыйпалап таппай калышты. Жасалма акчалар. Машиненин арткы багажынын ичи көзгө сайса көрүнгүс болчу. Дүрүлдөгөн мотордун гана үнү кулат. Диана каякка баратканы белгисиз көзүн жумуп кете берди. Түнкү суукта сыз бөлмөдө үшүп жакшы уктай албагандыктанбы, жарым саат убакыт өткөндөн кийин көзү илинип кетти. Канча уктаганы белгисиз, тарс эте машиненин каалгасынын жабылган үнүнө селт эте чочуп, ойгонуп кетип, каяктамын дегендей айланасына көз жүгүртүп алды. Сырттан кобурашкан адамдардын үнү чыгып жатты, бирок эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышканы анча угулган жок. Бир кезде айдоочусу кайрадан машинеге отуруп, от алдырды да каяктадыр жай айдап жөнөдү. Сыягы короонун же гараждын ичине киргендей болду. Ар жактан иттердин арсылдап үргөнү да угулуп жатты. Машине жай жылып барып токтоп, үнү өчүп дымып калды. Анын ээсинин сыртка чыкканы билинип турду. Машиненин эшигин жаап, ар көздөй басып кеткенсиде. Ошол боюнча айлана жымжырт боло түштү. Диана сыртка чыккандан коркуп, көзүн жумуп жата берди. Алысыраак жакта кез-кез иттердин үргөнү кулагына угулуп жатты. Сыягалар короонун ичинде байланып окшойт. Эмне кылсам? Сыртка чыксамбы же жата турсамбы? Сыртка чыкканда кайка барам? Кайрадан эле милицияларга кармалып калам да. Баса айтмакчы. Милициялар менен тигилердин байланыштары барбы же мен жаңылыш уктумбу? Жок, таптаан эле уктум. Алиги милициянын телефондон кимдир бирөөлөр менен сүйлөшкөнү кайрадан кулагына жаңырды. Бизди издетпей эле Шамал айдап өзү келди. Келип алып кетсеңер болот. Бизге деген сыйлыгыңарды унутпагыла. Анын айтканын даан эле өз кулагым менен укпадымбы? Булардын баары бир мафия. Тигилер тургай милициялардын көздөрүнө да көрүнбөш керек болуп калды. Тобо, заман эмне болуп баратат? Эч кимден коркпогон, өзүн өзү билген бөрү заман болуп баратабы? Каякка келгенин билгени акырын көз жүгүртүп багажды ачып, сырт жакты карамакчы болду эле, аны ичинен ача албай койду. Ошентип камалып каламынбы? Анда эртең эле мунун кожоюну багажды өзү ачканда кармалып калам. Анын кандай адам экенин ким билет? Мени уур деп кайрадан милициялардын колуна карматып салып берип коюш ыктымал. Жок, кандай болсо да бул жактан чыгышым керек. Сыягы машиненин оозун ачкыч менен бекиткен жок окшойт. Бах, чиркин, машинеде ачкыч болуп калса кандай гана жакшы болот эле. Дароо бул жактан безип жоголот элем. Багаждын эшигин түртүп көрдү эле, ачылбай койду. Бекиткен жерин колу менен акырын сыйпалады. Кулпусу каттуу бекилиптир. Бирок бир нерсе менен ачса болчу да экен. Колу менен жан жерлерин сыйпалап, бир нерсе издей баштады.
Ар бұрт жағында сумка бар екен. Ичин ачса, толтыра машиненин ачкычтары салыныптыр. Құдай берді деген ушул. Диана сүйініп кетті. Мұнын ичи түрмеден да жаман екен. Ушу бойынша қамалып жата берсең, қапастан айырмасы жоқ. Қой, қандай болса да чыгыш керек. Қолы менен сыйпалап bir ачкычы таап алды дағы, алиги колпунун илгичин күч менен түртө баштады. Илгичке илинбей 2-3 жолу қолу тайып кетип, ар жактагы темир уруп калды. Ачкыч темирге тийгенде 2-3 жолу тарс этип үн чыгып кетти. Эч ким уккан жокпу дегендей токтоп калды да, дымын чыгарбай, сырт жакка кулак төшөдү. Сырт жак тымтырс, сыягы машиненин ээси гараждын оозун бекитип, ары жактагы үйүнө кирип кетсе керек. Диана кайрадан тырмалаңдап, кулпунун илгичин ачууга аракет жасай баштады. Ошол маалда кандайдыр кишилердин сүйлөшкөн үндөрү угулуп, сырт жактан дагы бир машина киргендей болду. Андан соң ага удай эле дагы бир машина кирди. Көп өтпөй экөөнүн тең мотору өчүп, эшиктери беринин артынан бири удаа тарс этип жабылды да, кобурашкан адамдардын үндөрү ары карай алыстап кетти. Кайрадан жымжырттык. Сыртта кез-кез иттердин үргөнү үндөрү угулуп жатты. Сыягы короодо чынжыр менен байланган 2-3 ит бар окшойт. Эгер бар болсо кантип чыгып кете алам короодон? Башка салганын көрөрмүн. Андан көрө бул капастан чыгайынчы. Алиги чоң ачкычты алып, кайрадан кулпуга асыла баштады. Кой, бир аз жата турайын. Ал эрте чыкканга, сыртка караңгы кирсин, анан эл тынчыганда муну эптеп ачып алам да, бул жактан чыгып кетем. Диана сол жак капталына оодарылып жатты. Бутун сунуп көрдү эле, мүмкүнчүлүк ала албай койду. Керилип чоюлуп, бутту кенен сунуп жатканга эч мүмкүн эмес болчу. Ошентсе да эптеп ыңгайын таап, уюган буттарын жазып алып атты. Эптеп убакытты өткөрүш керек эле. Тээ мектепте окуп жүргөндөгү жаш кезин эстеди. Анда 4-класста окуучу. Эжеси экөө уруша кетип, ага таарынып, сандыктын ичине кирип жашынып калган. Анда да дал эле ушундай болуп капкараңгы болчу. Бирок буга салыштырмалуу алды жумшак, жатканга ыңгайлуу эле. Энеси өзүнө жаккан ар кандай чүпүрөк сапырактарды сатып алып, кийин кыздарым күйөөгө чыкканда ушуларды берем деп чогултуп сала берген. Сандыкта жата берип, дал эле азыркыдай болуп уктап калыптыр. Ошол боюнча таңга жуук барып бир ой конгон. Уйкусурай сандыкты ачып алып, төшөгүнө жатканы келатса, эжеси, апасы менен атасы бул каяктан келатат дешип, ооздорун ачып, өз көздөрүнө өздөрү ишенишпей таң калып калышыптыр. Анткени аны жоготуп ийишип, түнү бою айылды түп көтөрө издешиптир. Кошуналарга барып, алардын тынчын алып, чуңкурлардын баарын карашып, ээлирип кетпесин дешип, айыл четиндеги мүрзөлөргө чейин барышыптыр. Короо сарайларды бүт эч нерсесин калтырбай тинтишиптир. Үйдүн ичиндеги залдын бурчунда турган сандык дегеле ойлоруна келбептир. Чачы башы уйпаланып, уйку сурап келаткан кызын көрүп, үчөө тең бакыра басып калышкан. Түнү бою укташпай, үчөө тең жинди болуп кете жаздашыптыр. Атүгүл эжесин да, апасын да аябай урушуптур. Бул окуяны көпкө чейин унутушпай эстешкен сайын күлүп жүрүштү. Ооба, анда караңгы болгону менен запросто чыгып кетсе болот болчу. Азырчы кыйын болсоң эми чыгып көр. Анын оюн машиненин дүрүлдөгөнүнү бузду. Гараждын дарбазасы ачылып, сырттан кандайдыр бир машина кирип келди. Бул эмне, гаражбы же автостоянкабы? Диананын башы жетпей турду. Машиненин газы каттуу басылды да, анан тынчып калды. Кишилердин кобурашкан үндөрү чыгып, акырындап алар да жоголуп кетишти. Диана жарым сааттай жатты. Акыры чыдай албай кетти. Алиги чоң ачкыч менен ачылбасына көзү жетип, кайрадан колу менен сыйпалап, учу шиш отвертка таап алды. Аны колпунун башына кийирип туруп, өзүн карай күч менен тартып жиберди эле, тарс этип багаждын капкагы ачылып калды. Ордунан акырын көтөрүлүп, айланасына көз жүгүрттү. Алиги гараж дегени үстү аябай бийик, ичи кенен, чоң зал экен. Айланасына бир аз көз жүгүртө, акырын багаждын ичинен сыртка суурулуп чыкты. 3-4 чет элдик машина тизилип турат. Багажды акырын жаап, машиненин ичинде бир нерсе болуп калбасын деген ниети менен эшигин тартып көрдү. Бактыга жараша ачкыч менен бекилбептир. Акырын ачып ичине кирди. Алдыңкы орундуктагы майда брат буюм тайым салгычын ачып көрдү эле, желин баштыкчада салынган бир нерсе бар экен. Ичин ача салса жумшак нан, колбасанын кесиндиси, жумуртка, быштак бар экен. Аларды көрүп, энеси эркек төрөгөндөй сүйүндү. О, кудайым, чын эле мага ооруду окшойт. Рахмат сага, эми дагы жолумду бергөр. 1,5 суткадан бери оозунан аар албагандыктан, колундагы күл азыкты бирөө келип колунан жулуп алчудай шашкылактай чала-була чайнап жутуп кирди. Ошол маалда күтүлбөгөн жерден гараждын залы күйүп, ары жактан 2-3 киши кирип келишти. Диана машиненин ичине жашынганга араң-араң үлгүрдү. Тегилер өз ара бир нерселерди сүйлөшүшө, четте турган машиненин багажын ачып,
желим жашикке окшогон төрт бурчтуу бир нерселерди бир-бирден көтөрүштү да кайра кетип калышты. Электр жарыгы кайрадан жалп этип өчтү. Сыягы айланага эбакта эле караңгы кирсе керек. Диана машиненин артынан канча саат уктаганын, канча саат жатканын эстей албай койду. Желим баштыкчадагы гүл азыкты арыдан бери мойсоп таштады да жумшак олтургучка бир аз жата кетти. Бул жактан кеткиси да келбей, таң атканча ушул жерде жатып түнөгүсү келип турду. Түнү бою жатып, эртең менен кайрадан багаждын ичине кирип алсамбы? Көзүн жума бир аз ойлонуп турду. Кой, болбойт. Кармалып калышым мүмкүн. Анда кайрадан милициялардын колуна түшөм. Андан көрө ушундай кырдаалдан пайдаланып, түн ичинде качып чыгып кеткеним оң. Бул жерде дагы 1-2 саатча жата турайын. Элдин баары тынчып уйкуга киргенде сыртка чыгууга аракеттенем. Көзүн жумуп бир топко жатты. Арадан жарым саат өткөндөн кийин кайрадан электр жарыгы күйүп, жанагы 3 киши кайрадан киришти да алиги машинеге барышты. Дагы бир-бирден 3 жашикти көтөрүп ары жакка чыгып кетишти. Электр жарыгы кайрадан өчтү. Гараждын ичи караңгылык каптады. Диананын көзүн караңгылыкка көнүп калгандыктан гараж ичиндеги нерселердин баардыгын кадимкидей көрүп турду. Менимче уже түнкү саат 12лерден өтүп, бирге чукулдап калды го дейм. Булар эмнеге уктабай жүрүшөт? Баса, мен азыр кайдамын? Балким бул круглосуточно иштеген бир организациядыр. Андай болсо жакшы болбойт беле? Короодон запросто чыгып кетмекмин. Машиненин ичинде дагы бир нерсе бар бекенби деп, эч нерсе калтырбай, баардыгын аңтарып чыкты. Эркектердин кол саатын таап алды. Саат 2ге 25 мүнөт калыптыр. Аны алып туруп колуна тагып алып, "Кой, уже пара. Бул жактан кетпесе болбойт." Ал акырын сыртка чыкты да машинелер кирген дарбаза жакка барды. Ал ичинен ачкыч менен ачылмак экен. Бери жактан алиги отвертканы алып келип, аны ачууга аракет кылып көрдү эле, бирок ача албай койду. Балким тигил жагынан чыгып кетсе болот чыгар. Алиги 3 киши жашык көтөрүп чыгып кеткен эшик тарапка барды. Түртүп көрдү эле, ал жакта ачылбай койду. Демек, машинелер кирчү жакты киши киргиз кылып бекитишкен экен да. Бир аз туруп айланасына көз жүгүртө, тээ бурт жакта өйдөгөздөй кетчү аябай бийик, көтөрүлүп кеткен темир тепкичти көрүп калды. Дароо ошол тепкичтер менен өйдө карай көтөрүлүп чыгып жөнөдү. Тепкичтин бийиктиги кеминде эле 15 метрдей экен. Көтөрүлүп барып, темир эшикти түртүп көрдү эле, эшик ачылып кетти. Анын үстүнө узунунан кеткен кууш коридор бар экен. Ошол коридор менен жүрүп олтуруп, кичине бөлмөгө кирди. Ары жактагы эшигин тартып көрдү эле, ачылбай койду. Терезелери болсо бир карштан жыш кылып, темир менен тордолуп салыныптыр. Демек, бул жактан да чыгууга мүмкүн эмес экен да. Диананын көңүлү чөгө, эмне кылаар айласын таппай, башын тырмай туруп калды. Канткенде бул жактан чыгып кетем. Кандай болсо да бир жолун табыш керек. Аңгыча төмөн жагынан кандайдыр бир жарыктын шооласын көрө койду. Акырын барып караса, капкак экен. Илгичтин ары тартып, ачып жиберди да, чоочуп кетип кайра жаба салды. Төмөн жакта кишилер жүрүптүр. Бир аз эсин жыйып отурган соң, кайрадан акырын көзүн ачып, төмөн жактагыларга көз жүгүрттү. Өз көзүнө өзү ишенбей, өңүмбү түшүмбү деп ажырата албай, таң кала карап туруп калды. Төмөн жакта алиги 3 адам кандайдыр бир станок, аппараттар менен жасалма акча жасап чыгарып, ары жакка жыйнап жатышкан болчу. Капкакты анча чоң ачпай, анча-мынча көтөрө төмөн жакта иштеп аткандарга кунт коюп карай баштады. Үчөө тең бири-бирине окшош көк халат, колдоруна жука мээлей кийип алыштыр. Узунунан келген рулон кагаз жайжыла станоктун ичине кирип, аркы жагынан жыбырап акчанын сүрөтү болуп чыгып жатты. Анын сапатын текшерип, кунт коюп караган кара көз айнек киши кылдат көтөрө экинчи станоктон өткөрүп, анан үчүнчүсүнө алып барды. Үчүнчүсүнөн кадимкидей бөлүнүп кесилип, ары жагынан акча болуп чыгып, өзүнөн өзү ак кагазга ороло, таңгакталып ороло берди. Бирөөсү акчанын сапатын текшерип, начар болуп жакпай калгандарын ары жактагы жашикке бырак кылып ачуулана ыргытып жиберди. Диана алардын ар бир кыймыл аракеттерин жарым саатка чейин былк этпей карап турду. Ушул жарым саат аралыгында алар бир да жолу сүйлөшкөн жок. Өз кызматтарын билгендей, бири-бирине көңүл бөлбөй иштей беришти. Капкакты акырын жаап, Диана өзүнчө ойлонуп калды. Булар акчаларбы же жөн эле кагаздарбы? Жөн эле кагаздар болсо уурданышып, түн ичинде иштешпейт эле го. Бирөөсүнөн кутулуп, эми экинчисине тутулдумбу? Булар кимдер? Контрабандага кабылдымбы? Деги эмне болуп баратат мамлекеттер? Ушул убакытка чейин каттуу тартип болуп келген, сайыз чыгарганы мыйзамга жакпаган, өкмөткө баш бербеген көп нерселер пайда боло баштады. Керек болсо буларга милициялардын өздөрү да аралашып кетип жатышпайбы? Мафия эч убакта токтобойт да жоголбойт. Мындай нерсеге чоң кызматтагылардын өздөрү да аралашып кетиши мүмкүн. Дүйнө пайгамбарды да жолдон чыгарыптыр дегендей, байлык акча кимдерди гана азгырбайт да, кимдерди гана кутуруптурбайт.
Диана еңкейе кайрадан капкакты ачып, төмөн жакты карады. Экөө эле калышыптыр. Бирөөсү таңгакталган акчаларды бирден алып, компьютер менен текшерип, кайра башка кылып таңгактап жатты. Экинчиси күтүлбөгөн жерден акчаны өйдө көтөрө, жарыкка карады. Шашып кеткен Диана капкакты жаба салды. Мени ал байкап калдыбы? Жок, байкаш мүмкүн эмес. Алар өтө эле берилип иштеп жатышат. Акырын артынан келип кармап калбасын деп сактана, айланасына бир сыйра көз жүгүртүп алды. Эч табыш, эч кандай шек билинбейт. Акырын барып эшиктерди жаап келди. Баса, машиненин арткы багажын жаптым беле? Эстей албай койду. Эгер ачык боюнча калса, шек алып калышып, дароо эле кармашат мени. Кой, кеч болуп кала электе текшерип коеюн. Диана ордунан атып туруп, бутунун учу менен кайра сыртка жөнөдү. Басканда дабыш чыкпасын деп бут кийимин колуна кармап алган болчу. Тепкич менен төмөн карай түшүп, жабылбай калган машиненин эшигин акырын дабыш чыгарбай жапты да, арткы багажын текшерип көрдү. Жабык экен. Ошол маалда күтүлбөгөн жерден гараждын залы жарктай түштү. Диана дароо машиненин артына калкаланды. Кимдир бирөөлөр өздөрүнчө бир нерселерди сүйлөшүшө, ары жактагы машинеге барышты да, арткы багажын ачышып, бир нерсе алышкандай болду. Анан өз ара кобураша машиненин жанында туруп калышты. Бирөөсү чөнтөгүнөн тамеки алып чыгып, зажигалкасы менен тамекисин күйгүздү. Бул мезгилде Диана машиненин ар жагын өтүп, астына акырын сойлоп кирип кеткен болчу. Көп өтпөй эле бардыгы машинеге отурушту да, от алдырып, гараждан чыгып кетишти. Гараждын эшиги кайра жабылып калды. Сырткы короодон иттердин үргөнү машиненин үнүнүн алыстап баратканы угулуп турду. Кайрадан капаста. Кийинки бөлүмдөрдө